облус аймагынан алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Талас облусундагы көмүр маселеси кандай? Талас шаарына ноябрь айынын башынан тарта жылуулук берилди. Кант диабетин алдын алыңыз, кандагы кантты билиңиз аттуу акция старт алды. Күн сууктаган сайын көмүргө болгон суроо талап күчөп баратат. Анын үстүнө быйыл кымбатчылыкты эске алуу менен көмүр отунунун наркы дагы жылдагыдан кымбат болууда. Мындай кырдаалда элди көмүр менен камсыздоо максатында жергиликтүү бийлик, жеке ишкерлер жана Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен бирге кара кече көмүрүн Таласка арзан сатуу демилгесин ишке ашырып жатат. Бүгүнкү күндө Талас облусундагы көмүр маселеси кандай? Темага кабарчыбыз кайрылган. Кымбатчылыкты эске алуу менен көпчүлүк тургундар ата мекендик көмүргө басым кылууда. Талас шаарындагы бул базада кара кече көмүрү сатылып жатат. Жеке ишкердин айтымында мындагы ата мекендик көмүрдүн наркы 6700 сомго чейин барат. Бизде азыр 5 сары көмүрү бар. Анан 1000 куштуку буйруса 1-3 күндөн кийин келет. Көмүрлөр үзүлбөй эле келип атат, бат эле. 6300 сом болчу, анан кийин 3 күн мурун көтөрүлдү. Баалар азыр биздин өтмөк жабык болуп, тиякта 1000 куш карьерлер жабык болгондукка байланыштуу 6400-6700дөн каптап. Бирок элге жеңилдик катары ушул эле көмүрдү арзан саткан пункттар дагы уюштурулган. Элдин көмүргө болгон муктаждыгын чечүүгө облус бийлиги, ишкерлер жана Альянс Алтын компаниясы жардам берүүдө. Бирдиктүү иштин натыйжасында Талас шаарына жана башка райондорго 5 сары карьеринен кара кече көмүрү ташылып келүүдө. Тоннасы 5200 сомдон 5300 сомго чейин сатылууда. Керектүүчүлөр чамасына жараша каптап алып жатат. Быйыл негизи ошо көмүр кымбат болот да, аябай эле чересчур эле кымбат болот. Кымбат болгонуна байланыштуу каптап алганга туура келип атат да. Казакстан көмүрү жок экен, быйыл көрөбүз го, Кыргызстандын көмүрүн жагып көрөбүз, кандай болот өзүбүздүн көмүр. Аталган көмүр облус башчысы Бакытбек Нарбековдун демилгеси менен Таласка ташылып жатат. Арзан баадагы көмүрдү керектүүчүлөр тез эле сатып алып кетишүүдө. Нарбеков Бакыт Наркуловичтин демилгеси менен Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коомунан 2 миллион сом акча каражатын ишкерлерге бөлүп берип, ошолор аркылуу социалдык баадагы көмүр отундарын ташып келүү боюнча иштерди уюштуруп атабыз. Бүгүнкү күндө Талас шаарында атайын көмүр баадасы ачылган. Ал жерге кара кече 5 сары карьерлеринен ташылып келген көмүрдүн баасы 5200 сомдон, Талас районунда дагы 5200 сомдон, Бакай Ата районунда 5300 сомдон, жолдун алыстыгына байланыштуу Кара Бура менен Манас районунда 5500-5600 сомдон сатылып атат. Белгилей кетсек, Талас эли импорттук көмүрдү көп керектеп келген. Быйыл Казакстандан көмүрдү темир жол аркылуу гана алып өтүүгө уруксат берилген. 1-октябрдан тарта жүк ташып келүүчү унаалар менен көмүр алып өтүүгө тыюу салынган. Бүгүнкү күндө темир жол менен келген көмүр Маймак станциясында салыштырмалуу арзан сатылууда. Темир жол аркылуу 3 ишкерибиз ташып атат. Улам келгенде элдер талап кетип атат. Алып сатуучулардын колдоруна тийбеш үчүн биз ал жерде көмүрлөргө чектөө коюп, бир кишиге бир жаранга, башкача айтканда 3 тоннадан ашык сатылбасын деген талап койгонбуз. Ошондой талап менен сатылды. Кийинки дагы пландаштырылып атат. Буюрса бир ишкерликке 14 вагон көмүр келет деп күтүлүп атат. Жакынкы ушу ноябрдын 15-теринде. Ал көмүрлөр келсе дагы ушундай жол менен чектөө коюп, кызыл кулактардын колуна тийбей, ар бир жараныбыз өзү жеринде алгандай мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Бүгүнтөн тарта Талас областына сатылып жаткан көмүрдүн баасына чектөө киргизилди. Чечимди министрлер кабинети кабыл алды. Ага ылайык ата мекендик көмүрдүн наркы жолдун алыстыгын эске алуу менен тоннасы 6300 сомдон 6700 жана 6900 сомдон жогору сатылбашы керек. Ал эми Казакстандын көмүрү 7800 сомдон 8300 сомго чейин сатылат. Бааны мындан дагы жогору көтөрүүгө уруксат берилбейт. Бул талап облус аймагындагы арзан көмүр саткан пункттардан башка ишкерлердин баарына тийиштүү. Телекөрүүчүлөргө, анын ичинде бизди көрүп жаткан ишкерлик субъектилерине да кайрыла кетебиз. Бул Кыргыз Республикасынын аймагында жашап жаткан биздин мыйзамдар баардыгына бирдей. Буга чейин де иш алып барып келгенбиз. Ошол эле кезде ошо ишкерлерден да биз үмүт артабыз. Себеп дегенде алар биздин да жарандар. Алар да ушу баягы ушундай кырдаалдан чыгуу максатында себепсиз бааларды көтөрбөстөн Кыргыз Республикасынын мамлекети тарабынан кабыл алынган чечимдерге баш ийүү менен чыгып алабыз деген биздин үмүтүбүз бар. Кыштан чыгуу үчүн Талас областына 58400 тонна көмүр керектелет. Анын 7000 тоннасы бюджеттик мекемелерди жылытууга кетет. Калганы элдин керектөөсүнө жумшалат.
Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Талас шаардык жылуулук ишканасы 2022-2023 жылдардагы жылытуу системасын толугу менен ишке киргизди. Шаардагы көп кабаттуу үйлөр жана бала бакчалар, мекеме ишканалар 1 ноябрдан баштап жылуулук менен камсыздалган. Ал эми мектептерге жылуулук 9 ноябрдан тарта берилди. Талас шаардык жылуулук ишканасы кышкы жылытуу мезгилине мазут жана көмүр отундары менен толугу менен камсыз болушкан. Талас шаарындагы жылытуу иштери менен кабарчыбыз таанышып келди. Талас шаарында жалпы 5 откана бар. Анын 4-өө көмүр отуну менен жылытат, 1 откана мазут отуну менен жылуулук берет. Бүгүнкү күндө бардык отканалар толугу менен ишке кирип, шаар тургундарын жылуулук менен камсыз кылууда. Номер 1 откана мазут отуну менен жылытат. Бул откана 1 жылга 1772 тонна мазут керек десе, учурда 192 тонна мазут келип түшкөн. Ал эми калган отканаларда көмүр отунун керектүүнүн 1 жылдык көлөмү 1874 тоннаны түзөт. Бүгүнкү күндө 1293 тонна көмүр отуну алынып келинген. Ушул убакта дагы көмүр менен мазуттар ташылып келип атат. Берде 1327 абонемент бар, ошолордун баарына анан башка дагы мекеме уюмдар, анан мыногу биринчи таштагы мекеме жана Арганда аптека ошолордун баарына биздин жылуулук ишканадан жылуулук кетет. Талас шаарындагы номер 5 откана кышкы жылытуу мезгилине толугу менен даяр. Буга чейин оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Bir жылда 1700, қазір болса 1200 тонна көмір келген. Дағы бір 5 тоннадай келіш керек. Жылдық бары мисалып нарачылық жоқ та. Жана мелкий жумуштар болуп атат бираз. Мелисбек Байжанышев 10 жылдан бери Талас жылуулук ишканасына караштуу номер 5 отканада иштейт. Күнүнө 4 тоннадан 7 тоннага чейин көмүр жагышат. Аталган откана 59-кварталдагы 8 көп кабаттуу үйдү жылытат. Эртең менен 10 башталат. 8 сааттык убакытта 1 суткада. 6 сааттык, 10 саат. Ушу 3кө бөлүнөт 1 суткада. Жумуш тартиби менен иштейбиз. Bir күндө 5 тоннага чейин жагат. Кат сууктарда 7 тоннага чейин барып калат. Номер 5 откананын жылуулук системасына быйылкы жылдан тарта номер 3 Солнышко балдар бакчасы дагы кошулду. Бала бакчага жылуулук толугу менен жетип, бакчанын ичи жылуу. Кышка даярдык жакшы. Анткени быйыл биз 59-кварталдагы котельныйга кошулганбыз. 1 ноябрдан баштап жылуулук берилип баштады. Группалар аябай жылуу, жакшы. Негизинен кышында жылуу чыгабыз деген ойдомун. Жылуулук менен камсыз болгон көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары үйлөрүнүн жылуу экендигин айтып, ыраазы. 59-кварталда турам, 1-домдо. Жылуулук 1-ден баштап берилген, бизде квартира жылуу эле. Кудайга шүгүр, быйыл жакшы болуп атат. Негизинен бардык жыл сайын ушундай жылуулук убактысында берилсе, элде нараачылык көйгөй болбойт да. Талас шаардык жылуулук ишканасы телеген бардык объектилерге учурда толугу менен жылуулук берилди. Аталган ишкананын жылытуу системасына быйыл номер 1 орто мектеби, номер 3 жана номер 6 балдар бакчалары кошулду. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары. Башка кабарлардан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 ноябрда окумуштууларды жана илимий ишмерлерди кесиптик майрамы Илим күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу илимпоздор жана окумуштуулар, кымбаттуу илим тармагынын кызматкерлери. Сиздерди Илим күнү менен чын дилимден куттуктайм. Дүйнө жүзүндө жыл сайын 10 ноябрда коомчулуктун илимге болгон аң сезимин арттыруу үчүн бүткүл дүйнөлүк илим күнү белгиленет. Ошондон улам Кыргызстанда дагы илимдин жана илимпоздордун ролуна зор маани берүү максатында ал кесиптик майрам катары белгиленип келет. Учурда мамлекетибиз дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук берип, андан ары өсүп өнүгүп кетүүсүнө өбөлгө түзө турган илимий багыттарды аныктоого умтулууда. Бул багытта ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тиешелүү илимий мекемелер менен тыгыз карым-катышта иш алып барышы керек.
Глобалдашкан экономикалык кризистер туурган, ресурстар чектелүү болуп турган дүйнөдө артыкчылыктуу илимий багыттарга татыктуу маани берүү жана тиешелүү каржылык колдоо көрсөтүү менен гана өлкөбүздүн туруктуу өнүгүүсүн камсыздай алабыз. Туруктуу өнүгүү үчүн биргелешкен фундаменталдык жана прикладдык илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүү, заманбап окуу лабораториялык базаларды түзүү, илим, билим берүү жана өндүрүштү натыйжалуу байланыштыруу абзел. Бул үчүн жогорку окуу жайлар менен илимий изилдөө институттарын интеграциялоо саясаты жүргүзүлүүдө. Бул жараяндын натыйжасында жана илимий чөйрөнүн бир максатты көздөп, бирге иш алып баруусунун негизинде жакшы жыйынтыктарга, ийгиликтерге жетишебиз деп үмүт артам. Өнүккөн өлкөлөр бардык иш аракеттеринде илимге таянып алдыга жылууда. Дүйнөдөгү эң ири университеттер жөн гана билим берүү мекемелери эмес, баарынан мурда фундаменталдык жана прикладдык илимди өнүктүрүү борборлору болуп саналат. Биз дагы мамлекеттик деңгээлде дүйнөлүк тенденцияга багыт алуудабыз. Бул жана башка аракеттер сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр жана бай тажрыйбаңыздар менен ишке ашат. Сиздердин илимге кошкон салымыңыздар келечекте мамлекетибиздин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга өбөлгө болооруна терең ишенем. Бул максатка жетүү үчүн сиздерде жетишерлик илимий потенциал жана өлкө жетекчилигинин саясий эрки бар. Кымбаттуу илимпоздор, кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Сиздерге кажыбас кайрат, терең изденүү, чыгармачылык ийгилик каалайм. Бекем ден соолукта болуп, бакубат өмүр сүрүңүздөр. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 ноябрда Өзбекстан Республикасына иш сапар менен барды. Мамлекет башчысынын учагы Самарканд шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Аэропорттун флагштокторунда түрк мамлекеттеринин уюмунун катышуучу мамлекеттеринин башчыларынын саммитинин 9-жыйынына катыша турган өлкөлөрдүн мамлекеттик желектери илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Эске салсак, иш сапардын алкагында мамлекет башчысы түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин 9-жыйынына катышат. Ошондой эле президент Садыр Жапаров жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрөт. Дарыгерлер кант диабетин алдын алууга чакырат. Бүгүнкү күндө Талас облусунда кант диабетине чалдыккан 2644 бейтап каттоодо турат. Ооруну өз учурунда дарылоо жана алдын алуу максатында Талас шаарында кандагы кантты билиңиз аттуу 3 күндүк акциясы башталды. Акциянын алкагында облус тургундары 5 минут убактысын коротуу менен кандагы канттын өлчөмүн жеринде билип, кант диабетинин алдын алышат. Сөз кабарчыбызда. Калыбай Байтокоев ден соолугуна кам көрүп сак жүргөндөрдүн катарында. Талас шаарынын тургуну бүгүн кант диабетин алдын алуу үчүн дарыгерлерге акысыз текшерилип, манжадан кан тапшырды. Жыйынтыгында кандагы канттын өлчөмү нормалдуу экендиги аныкталды. Буга шаар тургуну болгону 5 минут убактысын кетирди. Сахарым жок мен, Кудайга шүгүр. Ошондой сахар оорубайм мен, Кудай сактасын. Текшерип туруш керек. Биз кыргыздар негиз ден соолукка карабайбыз айнен. Текшерилбейбиз биз. Оорuganda эле барабыз. Негизи текшерип туруш керек да. Колдон келсе, бир жылда бир жолу рентген түзүп туруш керек. Ушундай майда-чүйдө анализ берип текшерип туруш керек. Өзү үчүн жакшы да, туурабы? Ушундай акциялар болуп турса, элге, элдин ден соолугун чыңап турган, эң ден соолук текшерип турган эң жакшы нерсе да. Бат эле. Эч кыйналсыз бүт баары жакшы. Кыздарга рахмат, иштерине ийгилик. Аталган акция кандагы кантты билиңиз деп аталды. 3 күн бою облус тургундары вокзал тараптагы жана базардагы алтын казык соода түйүндөрүнө, Талас шаарындагы мамлекеттик почта мекемесине жана үй-бүлөлүк медицина борборуна барып, акысыз текшерилип, кандагы канттын өлчөмүн биле алышат. Бүгүн дагы калктын басымдуу бөлүгү медициналык кароодон өтүп, дарыгерлерге ыраазы болушту. Кант диабетин текшерип жаткан экен. Менин нормам 5 экен, нормада экен. Текшерилип туруш керек, бир жылдан биз кылбайбыз да, текшерилбейбиз. Ал бул тирилик деп жүрө беребиз, бул тириликтин артынан эчтеке таппайт экенбиз. Рахмат, мынакей бизди кайрыла албай жаткан жерлерге, бара албай жаткан врачтарга ыраазыбыз. Ушинтип алтын казыктын ичине бизди текшерип, адамдарды текшергенге мүмкүнчүлүк жасап койду. Рахмат. Кант диабети өтүшүп кетсе, жүрөк кармап калат, инсультка алып барат, көздүн көрүүсү начарлайт, бөйрөк иштен чыгат, адам чаңкап оозу кургайт, алсыздык пайда болот. Мындан башка дагы көп белгилери бар. Андыктан дарыгерлер оорунун алдын алууга чакырат.
Риск группасы деп коебуз. Же болбосо өзгөчө бир группалар бар. Кант диабети эртеңки күндө болуп калуу мүмкүнчүлүгү болгон. Бул өзгөчө 40 жаштан жогорку адамдар, аны менен катар эле салмагы оор адамдар, жана жүрөк кан тамыр системасынын оорусу менен жабыркап жүргөн адамдар. Булардын баардыгы тең ошол группа рискка кирет дагы. Биз алардын бүгүнкү күндөгү канттын уровенин текшеребиз. Кандагы канттын деңгээлин текшеребиз дагы. Буларга атайын кеңештер берилет дарыгерлер тарабынан. Бүгүнкү күндө Талас областында кант диабетине чалдыккан 2644 бейтап каттоодо турат. Ошол эле учурда кандагы канттын текшертпей, оорулуу экендигин билбей жүргөндөр дагы бар. Нормада канттын өлчөмү 3,3, 5,5 миллимолго чейин болуш керек. Ал эми кечинде эгерде тамакты ашык ичип алган болсо же таттуу тамактарды колдонгон болсо 6 миллимолго чейинки уровень бул туура деп саналат. Эгерде 6-дан жогору болсо, демек эндокринолог дарыгеринен же болбосо үй бүлөк дарыгеринен сөзсүз түрдө сунуштамаларды алышы керек. Тест жүргүзүү сөзсүз түрдө бекер жүргүзүлөт. Бул баардыгы тең ошол өкмөт тарабынан бөлүнгөн жана ошондой эле биздин өзүбүздүн мекеменин эсебинен жүргүзүлөт. Кандагы канттын өлчөмүн билиңиз акциясын Кызылай коомунун ыктыярчылары дагы колдоп, Алтын казык соода борборунда флешмоб уюштурушту. Белгилей кетсек, аталган акция 12 ноябрга чейин уланат. Бул күндөрү облус тургундары Талас шаарындагы жогоруда аталган 4 пунктка барып, өз саламаттыгын текшере алышат. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары. Залкар акын адабияттын алпы Байдылда Сарногоевдин быйыл 90 жылдыгы мары келүү датага байланыштуу Талас шаарында акындын эстелиги тургузулат. Бул үчүн каражатты Жер үй алтын кенин иштетүүгө укук алган Альянс алтын компаниясы колдоо көрсөтүүдө. Эстелигин жасоо үчүн 3 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүндү. Айкелди Жер үй алтын кенин иштетип аткан Альянс алтын компаниясы колдоо көрсөтүп жазатып берди. Ар ким өзүнүн каалоосу менен ушу Байдылда Сарногойдун 90 жылдыгына өзүмдүн салымымды кошом деп каражат чогулту. Ошол каражатка бул жерге да бир өтө чоң суммадагы каражаттар жумшалып, сквер жасалып атат. Сквердин болсо жасалышын Бишкек курулуш компаниясы иш жүзүнө ашырып атат. Чыгаан акын Залкар Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгына арналган иш-чараларына 13-ндө старт алып, Айкелдин ачылышы болуп, башка да иш-чаралар өткөрүлөт. Ошого көрүп атасыздар, даярдыктар аябай күч болуп атат. Ал эми эстелик тургузула турган жер келечекте Талас шаарынын жашоочулары эс ала турган скверге айланат. Быйыл башталгыч кесиптик билим берүү тармагына 80 жыл. Бул багытта Кара Буура районунун Сулуу-Маймак айылындагы Чолпонбай Түлөбердиев атындагы номер 13 кесиптик лицейинде облустук семинар өткөрүлдү. Семинарга директорлордун окуу тарбия иштери боюнча орун басарлары жана мугалимдер катышты. 80 жылдык тарыхы бар облусубуздагы башталгыч кесиптик билим берүү окуу жайы айыл чарба жана башка тармактар боюнча кесипке окутуп, адистерди даярдап келүүдө. Бердиев атындагы номер 13 кесиптик лицейинде негизинен 4 кесип боюнча окутулат. Алар айыл чарба өндүрүшүнүн устаты, фермер, айыл чарба өндүрүшүнүн тракторчу, машинисти, жаныбарларды ветеринардык жактан кароо боюнча оператору, тигүүчү. Мындан сырткары окуу жайда 3 айлык курстар да бар: ширетүүчү, ашпозчу, айдоочу. Лицейдин артыкчылыктары: окуучулар окууну бүткөндөн кийин аттестат, диплом жана БС категориясындагы айдоочулук күбөлүктөрүн алышат. Жылдан жылга кесиптик билим берүү тармагына көңүл бөлүнүп, материалдык, техникалык базалары чыңдалып, мамлекет тарабынан жаңы заманбап үлгүдөгү айыл чарба техникалар менен камсыз болууда. Өкмөт тарабынан жаңы трактор алдык. АБР менен биргеликте окуу корпустарынын терезелерин оңдоп алдык. Анан жатаканага жаңы балдар жашаганга шарттар түзүлгөн столовойбузга заманбап стулдарды алдык. Анан дагы айтып кетчү нерсе, азыр өкмөтүбүзгө рахмат, эмеден баштап айлык маяналарды көтөрдү. Бул кадимкидей эле болду. Мурда 4000-6000 алып жүргөндөр азыр мына Кудайга шүгүр 25тен өйдө алып атат.
Бүгүнкү күндө аталган лицейде 228 окуучу билим алат. Тракторист, машинист кесибинде 25 окуучу, ветеринария тармагында 25, тигүүчүлүк кесипте 25 жана фермердик кесипте 150 окуучу билим алышууда. Онлайн түрүндө кабыл алынды. Онлайн түрүндө быйыл биринчи жолу кабыл алсак дагы окуучулардын окууга бизге өзүбүздүн планга койгон окуучулардын баарын толуктай кабыл алып, азыркы күндө окуу жайыбызда иштер жүрүп атат, окуу процесси жүрүп атат. Анын ичинен быйыл окуу жылы башталар менен эле башталгыч кесиптик билим берүүнүн 80 жылдыгына 1 айлыгы, кыргыз тилинин 1 айлыгы иш чаралары жүргүзүлүп, ошонун негизинде ар бир кесип боюнча чеберчиликти көрсөтүү боюнча мугалимдер катуу кызуу иштерди жүргүзүп атышат. Талас облусунун аймагында 6 кесиптик билим берүү окуу жайы бар. Окуучуларга шарттары түзүлүп, 6 мал тамак аш, жатакана жана жакшы окуган окуучуларга стипендия төлөнөт. Эртең менен саат 7-де тургузабыз. 7-де тургузуп, кийиндирип, жуунтуруп, тамакка жөнөтөбүз. Тамактан кийин сабакка кетет, саат 2-де келет. Саат 2-де келип, битке эс алат, анан кийин кайра кийинки сабагына даярданат. Балдар жакшы тентек кылбайт, бири-бири менен конфликтке барбаш үчүн карап турабыз, ушуп кетпеш үчүн. Көбүнчө сырттан келген балдар окуйт берди. Анан аябай бири-бири менен ынтымакта жакшы турушат балдар. Учурда башталгыч кесиптик лицейден билим алган жаштар республиканын аймагында жана коңшу мамлекеттерде иш менен камсыз болушкан. Сыймак Барманов, Орозбек Бейшебаев, Кара Буура району. Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу коомдук ишмер Рыспек Айдаралиевдин 100 жылдыгына карата өткөрүлгөн эскерүү иш-чарасынын уландысы спорттук таймаш менен коштолду. Эл аралык турнирге 270 жаш балбан катышып, грек-рим күрөшү боюнча күч сынашты. Көптөгөн Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан балбандар ушул жерден өсүп чыгышты. Бул мелдештин келечеги кең. Мына азыр мурун Рыспек атанын балдары өткөзүп жүргөн болсо, азыр неберелери колго алып, андан ары улап кетсек, ушул мелдештин биографиясы чоң болуп, дагы көп азыр Казакстан, Кыргызстан мамлекетиндеги жана Кыргызстандын ичинен бүт областтардан келишти. Эмки жылкыда буюрса Өзбекстан, башка мамлекеттер да келебиз деп атат. Рыспек Айдаралиевдин жаркын элесине арналган эл аралык турнир 21 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Бул турнир жаш өспүрүмдөрдүн спортко болгон чеберчилигин арттырып, чоң спортко жол ачууда. Мелдеште катышкан балдардан дагы ушу Кыргыздын желегин желбиреткен, гимн ойноткон, Кыргыздын чыган жигиттери чыгат деп ойлоп атабыз. Буга чейин ушу мелдеште Акжол Махмудов, Жоломан, Шаршанбеков, Атабек деген, Жолчубеков деген талай Кыргыздын желегин көтөргөн балдар ушу турнирден өсүп, турнирде катышып, мындай чоң-чоң ийгиликтерди кыргыз элине алып келген. Азыркы маалда да ушул жаш өспүрүм балдардан да ошондой чыган Кыргыздын жакшы спортсмендери, жакшы балбандары чыгат деп ниет кылып ушул турнирди өткөрүп атабыз. Жылына турнирге катышуу үчүн коңшу Казакстандан жаш балбандар келип, кыргыз балбандары менен килем үстүндө күч сынашып турушат. Сол жарыска келдик. Осындай жарыстар көп болгон дурус болот. Балдар тажрыйба алады, бири-бири жана карым-катнаш достук шаралар өткөзөт. Бири-бири дос, эл арасы дос болот. Балдарга опыт, спортивный опыт дейді. Спортивный опыт сол жакшы. Осындай жарыс көп болгону дурус болот деп ойлойм. Рыспек Айдаралиевдин кезинде элге эмгеги сиңген унутулмау керек. Сол элдин эсинде калуу керек. Осындай жарыстар көбүрөөк өтүлсө, жаштарга жакшы болот деп ойлойм. Жарыска келдик Кыргызстанга. Жарыс өтө жакшы өтүүдө. Азыр финалдам. Сол финалга дайындалып атабыз. Буга дейин Өзбекстанга бардым. Тағы да
Астанага бардым. Көп жарыстарга бардым. Республиканын жана коңшу өлкөлөрдүн башын бириктирген эл аралык турнирге Нарын облусунан келген машыктыруучулар да ой бөлүшүп, өсүп келе жаткан кыргыз балбандарына ийгилик каалады. Бул Айдарбековдун турнирине болсо 5-чи жолу келип атам. Ушул турнирден көп бала өскөн. Анан бул Кыргызстанда грек-рим күрөшү аябай өсүп атат да, жакшы. Анан биз дагы ошо салым кошолу деп Нарын облусунда жок болчу, мына 10 жылдан бери неметип келатат. Анан Кудай берсе балдар чыгат деп ойлойм, жакшы. Ушу жерлерде ушундай мелдештерди өткөн бул эң жакшы нерсе болуп атат да. Дүйнөгө таанылып атат биздин балдар. Бул эң жакшы жөрөлгө. Ушуну уюштуруп аткан машыктыруучуларга, ошол демеушүлөргө чоң рахмат ошо. Турнирдин соңунда Айдаралиевдин үй бүлөсү тарабынан даярдалган кубок, медаль жана сыйлыктар тапшырылды. Сеймук Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району. Узап бараткан күн мына ушундай окуялар менен толукталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.